Январ айынан баштап бүтүндөй дүйнөгө жайылган коронавирус илдети башка мамлекеттер сыяктуу эле Кыргызстандын бизнес чөйрөсүнө терс таасирин тийгизип, өзгөчө туризм тармагын толугу менен тушап койду. Жыл сайын ушул маалда жайкы туристтик сезонго даярданган Бишкектеги амбассадор мейманканасы бул жылы жумушчулардын санын кыскартып, айрым кызматкерлерди маянасы төлөнбөгөн эмгек өргүгө жиберүүгө аргасыз. Бүгүнкү күндө биз ошо туризм тармак караган бир ишкана катары туризм негизи сектору өтө чоң залакасын алды бул вирустан улам. Анан бүгүнкү күндө биз былтыркыга салыштырмалуу 80%га азаюу бар коноктордун келүүсү. Бул эмнени билдирет? Бул 80%га киришибиздин азайганын билдирет ошол эле убакта. Демек, чыгашалар болсо биздин жумушта туруктуу жана өзгөрүп турган болуп экиге бөлүнөт. Жана туруктуу чыгашаларыбыз өзгөрбөйт. Ал киши келсе, келбесе дагы чыгашаларыбыз бар. Ошондуктан өтө эле оор болуп жатат. Биз эми кандай жолдорго барып атабыз, кандай ыкмаларга барып атабыз? Азыр эң биринчи учурда ошо чыгашаларды кыскартканга аракет кылып атабыз. Сөзсүз түрдө бул жумушчуларыбызга дагы тийип атат, залакасын берип атат. Тилекке каршы аларды отпуск без содержания деп коебуз го. Ошого жиберип чыгарып атабыз. Анан бул жерде өтө чоң жардам биз азыр өкмөттөн күтүп жатабыз. Жанакындай салыктардан бошотуп берсе, азыр мо 20-мартка чейин мүлккө болгон салыкты төлөшүбүз керек эле. Эгер ошону күзгө чейин жылдырып берсе, кошумча нарк салыгындагы бир 3 айга бошотуп берсе, ошол салыктардан баардык салыктын түрлөрүнөн ошо 3 айга бошотуп берсе, чоң жеңилдик болот эле. Биз ошол акчаны өзүбүздүн жумушчуларды колдогонго жумшасак жакшы болот эле. Анткени айлыкка жашаган жумушчуларыбыз көп да. Анан биз туш тараптан кат жазып атабыз. Департамент туризм аркылуу жаздык, улуттук банкка кайрылдык, ошо кредиттерден бир аз жеңилдик кылып бергиле. Салык кызматына дагы жаздык. Ал жерден жооп берелек, бирок азыр эми ушундай каттарды көбөйтөлү деп атабыз. Анткени алардын да убакыты болбой атат окшойт. Бир тараптуу жанакындай штаб иштеп атат, бөгөт койгонго, кандайдыр алдын ала алган иштерге. Бирок ошол убакта экономикалык жабыркабоодон кандайдыр бир сунуштар боло элек да, чечимдер боло элек болуп жатат. Ал эми трекинг жана альпинизм багыттарын камтыган тоо туризми тармагында иш алып барган Владимир Комиссаров 2010 жана 2011 жылдардагы туризм тармагы таптакыр кулап калганын эстеп, быйыл дагы коронавирус Кыргызстандын туризм тармагына терс таасирин тийгизиши мүмкүн дейт. Весь туризм, по крайней мере, Өзүңүздөр билгендей эле Ысык көл облусу Кыргызстандагы туризмдин негизги очогу болуп, жалпы туризмдин 92%-ын түзөт. Ички туризмди эске албаганда Ысык көлгө туристтердин басымдуу бөлүгү Казакстан менен Орусиядан келет. Жайкы туризм кандай өтөт билбейм, муну өкмөттөн сураш керек. Биз эми эмне кылышыбыз керек? Жумуш орундарын, айлык маяларды кыскартып, жумушчуларды каржыланбаган эмгек өргүүгө жиберебиз. Анткени биздин киреше туристтердин келишине байланыштуу болгондуктан кызматкерлерге айлык төлөй албайбыз. Сокращать. Ал арада коронавируска байланыштуу иши убактылуу токтотулган ишкана ээлерине салык жана насыялык каникул берүү жолдору каралып жатканын вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова 17 мартта уюштурулган маалымат жыйынында айтты. Там рассматривается вопрос 3 аптанын ичинде ишкерлер иштебегендиктен албетте чоң чыгымга учурайт. Азыр экономикалык маселелер боюнча штаб салык жана насыя каникулун берүү жагын караштырууда. Эгер иши убактылуу токтотулган ишкананын насыясы болсо, аларга банктар менен жекече сүйлөшүү аркылуу кредиттик каникул жарыяланат. Ал эми улуттук банк насыя төлөмдөрү кечиктирилген маалда туум жана айыппул салбоо тууралуу чечимин кабыл алган. 17 мартка карата өлкөдө коронавирусту жугузуп алгандар катталган жок. Кыргыз өкмөтү оорунун алдын алуу максатында мектеп жана окуу жайларды 3 жумалык каникулга таратып, 50 орундуктан ашкан бардык жайлар убактылуу ишин токтотуу чечимин кабыл алды.